Насаат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биз ушундай коомбуз, ач калмайынча жебейбиз, жеген кезде да тоюп албайбыз дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка бир хадисте ма мала адамиюн ва шар мин батнин. Адам баласы курсагынан жаманраак идишти толтурбайт. Хасбал адами луқайматун, адамга жетишет дейт. Бир тиштем, эки тиштемет, юқум насулба, ошо өзү аракетке жараша болду дейт. Өзүнү тургузууга, кыймыл аракетке жарай турган 1-2-3 тиштем жесе болот. Файн галабат, эгер адам нафсыга күчү жетпесе, жегиси келсе, койго окшоп, уйга окшоп жегиси келе берсе дейт адам баласы, нафсыга күчү жетпесе, фасулус литтаам, ашказандын 3/1 тамакка кой дейт. Оокатка, ашка, 5 бармакка, лагманга, мантыга. Васулус лишараб, дагы бир бөлүгүнү суусундукка кой дейт. Васулус линнафас, дагы бир бөлүгүн дем алууга калтыр дейт. Эгер жегенге, тамак ашка өзүңдү нафсыңды тыюуга күчүң жетпей калса, ашказаныңды 3-кө бөл. Бир бөлүгү тамакка, бир бөлүгү сууга, бир бөлүгү абага. Биз бүгүнкү пайгамбардын үммөттөрү ашказанды 3-кө бөлөбүз, бир бөлүгүн нанга, бир бөлүгүн этке, бир бөлүгүн сууга, анан дем ала албай кыйналып кекирип отура беребиз.